Assalamu алейкум достор. Силер Ракер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомдо мен сиздерге интернеттен акча табууга бир жаңы оюн чыккан экен. Ошол оюнду сиздерге көрсөтүп, обзор кылып, жана ошондой эле видеонун аягында ал оюндан акчаны чыгарып текшерип көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом пайдалуу жана кызыктуу болот деген ишеничтемин. Андыктан каналга катталыңыздар, видео лайк басыңыздар, жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен бүгүнкү көрсөтөйүн деп жаткан оюндун аты Бумажки остров деп аталат. Бул оюндан башка сайттардан сыяктуу эле акча табып, акча чыгарып алууга болот экен. Мындай сайтка кирип, эгерде сайттын кебетесин карай турган болсок, эң үстүндө всего пользователей деген жерде канча адам катталганын көрсөк болот. Азыркы убакта 53.747 экен. Ал эми резерв проекта деген жерде 13.913.000 рубль экен. Жана ошондой эле канча акча чыгарылганын дагы бул жерге жазылыптыр. Бул жерге 3.665.000 рубль акча чыгарылып кетиптир уже. Андан ылдыйраак түшөт турган болсок, астында бул сайт тууралуу кыскача маалыматтар берилген. Эми болсо биз бул жерден акча таап башташ үчүн регистрациядан өтүшүбүз керек. Регистрация бул жерде өтө жөнөкөй. Логин, email жана ошондой эле пароль керектелет. Эң аягында болсо могул жердеги галочканы күйгүзөсүздөр дагы. Галочканы күйгүзүп, анан могу картинкада турган цифраларды жазып, анан регистрациядан өтөсүздөр. Андан кийин өзүңүздөрдүн кабинеттериңиздерге киресиздер. Азыр жазайын. 246 504. Мына ушундай жол менен өзүңүздөрдүн кабинетиңиздерге киресиздер. Бул жерге кирериңиздер менен сиздерге момундай заяц код дегенден бир штук бекер берилет. Ал ушул оюнга катталганыңар үчүн, ушул сайтка катталганыңар үчүн бонус катары берилет. Аны болсо могул склад опыта деген жерден көрсөңүздөр болот. Азыр кирбей атат. Склад опыта деген жерге киребиз. Мына көргөнүңүздөрдөй меники азыркы убакта 3 бар. Бирок сиздердики ушул жерде башында 1 болуп турат. Андан кийин жанында болсо количество деген жерде 233-тү чогултушуптур меники. Ушундай 100 опыт бул 1 монета болот. Ал эми 100 монета 1 рубль болот. Собрать все дегенди басабыз бул жерден. Улам ушундай опыттар чогулгандан кийин вы собрали опыт дейт. Андан кийин биз продать кылабыз. Продать кылганда ушул акчалар могул жерге для вывода, для покупок деген жерге 2ге бөлүнүп кошулат. 50% акча чыгарууга, 50% на покупок деген жерге кошулуп калат. Для покупок деген жерге. Бул жерден акча табуунун бир нече жолдору бар. Аларды четинен көрсөтө берейин. Биринчи жолу бул бул сайтка акча салып, андан кийин купить персонажа деген жерден момундай персонаждарды сатып алуу аркылуу тапса болот. Бул жерде андай персонаждардан 5 бар экен. Эң арзаны ZS код деп аталат. Ал 5000 сереброго сатып алса болот. Жана ошондой эле ал саатына 243 опыттан чогултат экен. Андан кийинкиси пчела жужа, воронушка, калипса, андан кийин цюк-цюк деген экен эң кымбаты. Цюк-цюк деген көргөнүңүздөрдөй 600.000 серебро турат экен, бирок көргөнүңүздөрдөй саат сайын 250.000 опыт чогултат. Мындайча айтканда 25.000 монета чогултат дегенди түшүндүрөт. Бул жерден акчаны кантип салам десеңиздер, могул баланс турган жерде 2 кнопка турат. Көк менен аны жашыл менен белгиленип турат. Көгү пополнить, жашылы вывести деп жазылып турат. Биз көгүн басабыз, пополнить деген жерди. Бул жерден көрсөңүздөр болот. Бул жерде өзүнүн бонустары бар экен. 250% любой пополнениядан, мисалы сиздер 100 рубль, 100 рубль сала турган болсоңуздар, ал 1 рубль 100 монета болот. Аны эсептей турган болгондо 10.000 монета болот. Бирок 250% менен ал 25.000 монета болуп сиздердин балансыңыздарга түшөт.
Бул эң биринчи бонус. Эгерде сиздер 1000 рубльдан өйдөнүңүздөй сала турган болсоңуздар, воронушка деген чымчыкты бонус катары берет экен. Ал эми 3500 рубльде сала турган болсоңуздар, жана эң кымбат Чук-Чук деген персонажды бирөөнү берет экен. Ал эми 6000 рубльдан өйдө салсаңыз, ошондой Чук-Чук деген эң кымбат персонаждан экини берет экен. Акчаны салуу бул жерде өтө жөнөкөй. Мисалы 100 рубль салам десеңиздер 100 деп жазасыздар. Бул жерде эң эле көптөгөн системалар бар экен, бирок эң ыңгайлуусу Payeer жана Kiwi. Мен сиздерге Payer'ден салууну көрсөтөйүн жөн гана. Бирок менин азыркы убакта акчам жок, ошол себептен салып көрсөтө албайм. Ушул жактан басабыз дагы Payer'дин ичинен жөн гана подтвердить дегенди басып, ушул акчаны төлөп койсоңуздар болот. Ошону менен сиздерге дароо эле бул сайтка акчаңыздар келип түшөт. Анан бул купить персонажа деген жерден бир персонажды сатып аласыздар, ошо менен акча таба бересиздер. Экинчи способ болсо бул серфинг көрүп акча табуу, серфинг сайтов деген жерден тапсаңыздар болот. Мисалы могул жерде биринчисинде 20 секунд көрө турган болсок, бизге 4 монета берилет экен. Ушуну басабыз, анан открыть ссылку деген кнопканы басабыз. Ошондо биз ушул сайтка кирип калабыз дагы. Могу астыңкы сол жактан таймер кетип атат. 15-14 деп кетип атат. Ошол бүткөнгө чейин күтөбүз. Андан ага чейин сиздер бул сайтты көрө берсеңиздер болот. Меники уже таймерим бүтөйүн деп калды. Бул таймер бүткөндөн кийин бул жерден бизге капча берилет. Ал өтө жөнөкөй. Мисалы могул картинкада канча алмаз турат, ошону табабыз. Менин учурумда 1 деген кнопканы басам. Андан кийин мага көрүңүздөрдөй для вывода деген жерге берилди. Мына 147 болуп калды. Мындай серфингтерден бул жерде өтө эле көп экен. Ушул жерден өтө көп да таба албасаңыздар дагы бир аз тапсаңыздар болот экен. Бул экинчи акча табуунун экинчи жолу болду. Ал эми бул жерден задание деген жерден сиздер регистрация кыларыңыздар менен бонус берилет экен. 1000 монетадан бере турган 3 задание бар. Ушуларды кирип аткарып, анан акча тапсаңыздар болот. Мен ошондой жол менен акча таап, могул жерде менде азыр могу ZS код дегенден 3 турбай, ошону экөөнү ошондой жол менен алдым. Ошону менен менде 3 болуп калды. Ал эми үчүнчү способ болсо, акча табуунун үчүнчү способу бул рефералдар аркылуу акча табуу. Сиздер рефералдарды чакырасыздар ушул ссылка аркылуу. Биринчи уровендеги рефералдар акча сала турган болсо, анын 30% сизге түшөт. Ал эми экинчи уровендеги болсо 10% сиздерге түшөт. Бул жерде ушундай жөнөкөй гана реферальный система иштейт экен. Ал регистрация кылган үчүн же болбойда башкача действие кылган үчүн сиздерге эч кандай акча төлөнбөйт. Бул жерден күнүнө ежедневный бонус алсаңыздар болот. Мен бул жерден алдым. Бонус 10 монетадан 100 монетага чейин берилиши мүмкүн, бирок могу для покупок деген жерге түшөт ал. Көрүңүздөрдөй бул жерде көптөгөн катталуучулар кирип алышкан. Кээ бирлери 78 алгандар бар экен, 13 алгандар бар, кээ бирлери даже 10 эле алып калгандар дагы бар экен. Бул жерде бакытка жараша болот. Эми болсо мен акча чыгарууну көрсөтө кетейин. Акчаны чыгаруу үчүн ушул баланс жакта эле 2 кнопка турат, ошонун жашылын басабыз, вывести дегенди. Бул жерде 2 кошелёкко чыгарышат экен, Payeer жана Kiwi. Курсун айта кетсем, 100 монета 1 рубль болот. Ошол монеталар менен жазабыз. Мисалы 147 болуп турат меники, 147 деп жазам. Андан кийин реквизитти жазышыбыз керек экен. Мен азыр реквизитти таап жазайын. Мен Payeer'ге чыгарам. Ошон үчүн Payeer'дин номерин копировать кылып алам дагы. Ушул жерге коем. Койгондон кийин астынан Payeer дегенди тандайм. Бирок көрүңүздөрдөй бул жерде выплатаны 50 рубльдан үйдө акча салгандар эле чыгара алат экен. Мен аны кийинчерээк
Өзүм акча таап баштаган убакта ушуну сиздерге көрсөтүп берем. Акча чыгарууга болот экенби же болбойт экенби? Ага чейин кирип, ушундай бекер эле акча салбастан деле болобу, иштей берсеңиздер болот. Эгерде кимде кызык болуп аткан болсо, 50 рублиңер бар болсо, кирип акча салып иштеп көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү видеомдо ушундай акча табуучу сайт тууралуу болду. Бүгүнкү видео жаккан болсо, каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Мен силер менен ушу менен коштошмокчумун. Анда эмесе, коштоло достор.